Assalamu alaikum urmаттуу көрүүчүлөр. Бүгүн мен сиздерге таасирдүү болгон окуяны айтып бермекчимин. Биз менен чогуу болуңуздар. Айылдык Нурлан аттуу жигиттин окуясы. Бул видеороликти таратып коюуну унутпаңыздар. Нурлан кичинекейинен эле тартипсиз бирөөгө зыян берген адам болчу. Ошентип жүрүп, Нурлан эр жетилет. Үй бүлөдө эң чоң бала болгондуктан үй салып мээнет кылуусу керек эле. Ал өз ара атасынын жанына өзү уста болгондуктан үй салат. Ошол жерде жер кылып чарбачылыгын өнүктүрөт. Колу сулдуу, жакшы болгону менен арак ичип бирөөлөргө зыян көбүрөөк берет эле. Ал мас болуп, жолго чыкканда адамдардын баары согуштан бекингендей үйлөрүндө бекинип калышчу. Ошентип жүрүп, аябай көп адамдарды урду, кыйнады. Андан ары достору менен биригип өзүнө аял алып качып келди. Аялы менен 1,5 жылдай жашап, аялы кордуктан каза болду. Бир уулу жетим калды. Ал уулу Нурландын кайненеси келип алып кетти. Аялы эмне себептен каза болгондугун айтсам, ал адам аялына аябай чоң болгон таштарды көтөртүп, кыйнап, аябай оор иштерди кылдырып, аялын акыры өлтүрүп алды. Андан кийин ошентип жүрүп 10дон ашуун аял алды. Бири да төрөй, көбү төркүндө кетип, көбү каза болуп калды. Ошентип өзү жалгыз өмүр сүрүп жатты. Мал дүйнөнү курады, байлыгы элден ашып кеткен эле. Жылкы, бодо аябай кураган болчу. Алардын баарын устачылык менен тапкан. Ошентип жүрүп күндөрдүн биринде Нурландын койлору тоодо түнөп калат. Ал мас келип, аракка тоюп келип, байкуш атасын сен түнөттүң деп көзүн көгөртүп кыйнап урат. Анын атасын ургандыгы айылга шуулдап эле тарайт. Ал өз атасына буга чейин дагы кордук көрсөтүп келгендиги билинет. Байкуш атасы араң жүргөн абышка болчу. Баласынын запкысына чыдабай, аябай ыйлап алчу. Ошентип жүрүп күндөрдүн биринде өлөрүнө аз күн калганда көзүнө ар нерселер көрүнө баштайт. Жашоосун ошол мезгилди элестете да албайсың. Ал апасына: "Апа, эртең шаарга барып майда чүйдө нерселерди алып келип, Кудай өткөрүп коеюнчу. Мен аябай кыйналып жатам. Түшүмдө өңүмдө бир белгисиз нерселер көп көрүнүп, өлүп ал" дегендей сөздөрдү айтып атышат. "Ишенсеңиз" деп шаарга кетет. Жолдон бир такси досун кармап: "Досум, мен шашылышмын. Ошон үчүн тезирээк шаарга барып майда чүйдү алып кайтайлычы" деп шаарга кетишет. Шаардан кайтып келе жатып, шофер да мас болгондуктан, өзү да мас болгондуктан ага кошо шофер досунун машинада кичинекей баласы да алар менен кошо ошол түнү жол кырсыгына кабылып, катуу ылдамдыкта унаа өтө бийик жардан шар аккан дарыяга кулап кетет. Ошентип эртең менен айылда зычуу болуп, Нурлан үйдө жок, кайда кетти экен деп издегендер болот. Божо молдомуш болуп көргөн билгендерден сурашып, бирок аягында жооп алышат. Жолдон бирөө ал адамдын кийими кандай эле, шапкачан жана башка бардык жерин сүрөттөп берип, жолдогу адамга түшүндүрөт. Жолоочу да дал ошондой адам шапкачан кече бир таксиге заправкадан бензин куюшуп шаарга кеткен болчу деп айтат. Дагы бирөө кече түндө биздин үйдүн жанынан бир унаа катуу ылдамдыкта жарга кулап кеткен эле деп айтат. Ошентип адамдар сууну издей башташат. МЧС келет. Ошентип шофер ата бала табылып, Нурлан жок табылбайт. Нурланды да араң 3 күн дегенде суунун эң ылдыйкы жеринен МЧСтин балдары таап чыгышат. Нурландын ошол жердеги абалы аябай өкүнүчтүү эле. Дарыянын четинде өскөн чөптөрдөн бир ууч кармаган бойдон пешенеси сыйрылган абалда аябай өкүнүчтүү абалда жан берген. Ошентип айылда аксакалдар өз жазасын алыптыр да, арак ичкендин акыбалы ушундай болот деп нааразычылыктарын айтышат. Кечинде Нурландын өлүгүн алып келип, эртең менен өзү топтогон мал дүйнөсүнүн союп тажасын өткөрүп жерге беришет. Эми андан ары эмне болгонун бир гана улуу зат Аллах гана билет. Ал убагында майып коляскада олтурган араң жүргөн баланы дарыяга түртүп жиберген экен. Ал байкуш араң сүйрөлүп, коляскасына жетип араң үйгө барат. Ал көбүн зар какшатып, ар кимди уруп, өз атасын уруп, ошентип жүрүп каза болду. Бирок анын топтогон мал дүйнөсү эч нерсеге арзыбай энесинин колунда калды. Бирок энесинин колунда мал дүйнөсү кошо жок болду. Бул болгон чыныгы окуя. Мына достор, ошон үчүн мал дүйнөгө азгырылбай, акыретти ойлонолу. Ал мал дүйнө болсо кала турган нерсе. Күнөөлөрдөн өзүбүздү тыйып, Аллаху акбар деп жашайлы. Видеону таратып лайк басып коюңуздар. Жакшылык кылуу жасаган менен барабар деп видеону аяктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.